Россияга кирүү тартиби өзгөрдү. 10-жылдан тарта Кыргызстандын жана ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин жарандарынын Россияга киришине өзгөртүү киргизилет. Бул тууралуу Россиянын Кыргызстандагы элчилигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, мындан ары Россияга баруучулар тапшырган тестинин жыйынтыгын кол телефонундагы коронавирусу жок сактайм деп аталган тиркеме аркылуу көрсөтүшү керек. ПЦР-тест Орусияга киргенге чейин 72 сааттын ичинде тапшырылышы шарт. Чет өлкөгө чыгып келген орусиялык жарандар мекенине келгенден кийин 3 күн аралыгында ПЦР-тест тапшырууга жана анын жыйынтыгы чыкканга чейин жашаган жеринен чыкпай турууга милдеттүү. Ал эми коронавируска каршы вакцина алган жарандар эмделгени тууралуу электрондук сертификатын көрсөткөн учурда ПЦР-тест тапшырбайт. Россияда Кыргызстандын 1 миллионго жакын жараны эмгектенип келет. Акыркы суткада коронавирус Россияда 23.962 кишиден аныкталды. Ак үйдүн ичинде белгисиз адам депутаттын эшигинин алдын булгап кетти. Кече 7-июлда Жогорку кеңештин жыйыны учурунда белгисиз адам депутаттардын биринин эшигинин алдын булгап кеткен. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында депутаттар жыйында мыйзам долбоорун карап жаткан учурда аталган окуя болгон. Депутаттар жыйында мыйзам долбоорлорун Орхан Инандынын уурдалышы боюнча маселени карап жаткан учурда белгисиз адам ичи ооруганбы же жетишпей калганбы бир депутаттын эшигинин алдын булгап кетиптир деп билдирүү калтырган депутат. Тажикстан ЖКОга жардам сурап кайрылды. Тажикстан коңшу Афганистандагы абалдын кооптуулугунан улам жамааттык кызматташтык келишим уюму боюнча союздаш өлкөлөрдөн жардам сурады. Бул тууралуу маалыматты РИА Новости жазды. Аталган уюмдун туруктуу кеңешинин жыйынында Душанбенин өкүлү Хасан Султанов Тажикстандын Афганистан менен болгон чек арасы эң узун мамлекет экенин белгилеген. Тажикстан коңшу мамлекеттен жаралып жаткан кооптуулук менен чакырыктарга каршы туруу жана абалды турукташтыруу боюнча бардык аракеттерди көрүүдө. Бирок түзүлгөн кырдаалдан улам мындан тышкары Афганистан менен чектешкен айрым аймактар тоолуу жерде жайгашкандыгына байланыштуу жалгыз күрөшүү оор болуп жатат, деди Султанов. Анын айтымында Тажикстан кырдаал ЖКО тарабынан кийгилишүүнү талап кылууда деп эсептейт. Султанов түштүк чек араны бекемдөө боюнча потенциалды күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Улан Ниязбеков башка өлкөнүн атайын кызматынын кызматкерлери Кыргызстанга келген эмес. Түркиянын атайын кызматы келип операция жүргүзгөн эмес, деди ИИМдин башчысы Улан Ниязбеков. Эрдоган айтпадыбы, биздин атайын кызмат барып алып келди дебедиби? Эми кантип Эрдоганга ишенбейбиз, деди айыл өкүлү. Мен айтып коеюн, башка өлкөнүн кызматкерлери келсе биз сөзсүз түрдө билебиз. Бирок ал жерде эч кандай атайын кызмат иштеген жок, деди министр. Орхан Инандынын уурдалышына депутат Шайлообек Атазовдун катыштыгы бар экендиги айтылды. Түркиянын атайын кызматы тарабынан уурдалган Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандынын уурдалышына Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун тиешеси бар болушу мүмкүн. Мындай пикирин Инандынын жактоочусу Таалайгүл Токтакунова билдирди. Бул тууралуу ал башкы прокуратурага жазган арызында айткан. Токтакунованын айтымында алар уурдоо болгон күнү Орхан Инандынын унасындагы видео регистраторго тартылып калган адамдар кимдер экенин аныктай алышкан. Алардын бири төшүндө жазуусу бар кызгылт сары дененин өңүндөй түстөгү футболкачан киши Арсен Айылчиев экени айтылды. Дагы бир кишинин аты биздин маалымат боюнча Асылбек деген адам, деди ал. Анын маалыматы боюнча 2021-жылдын 29 апрелинде Арсен Айылчиев сот түйүнгө адамдардын тобу менен дасторкондо отурган сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттө ал Орхан Инандынын артынан аңдып жүргөндө кийип жүргөн футболкасын кийип түшкөн. Ал эми жанында депутат Шайлообек Атазов отурат. Бизде эл өкүлүнүн Орхан Инандынын уурдалышына тиешеси бар болушу мүмкүн деген өтө эле негиздүү шектер жаралды. Себеп дегенде ал бир нече күн мурда Түркияда Жибек жолундагы жылдын алтын адамдары сыйлыгынын 17-мааракесинде ал жылдын депутаты деген наам менен сыйланган деп жазган Токтакунова. Депутат өзү Токтакунованын билдирүүсүнө эч кандай жооп айта элек. Памирдеги кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирилип, медициналык кароодон өтөт. Ушул күздө Афганистандын Улуу жана Кичүү Памиринде жашаган этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, азык-түлүк жана биринчи керектелүүчү товарларды гана алып барбастан Памирдеги кыргыздар медициналык кароодон өткөрүлөт.
Экспедициянын программасында медициналык препараттарды да жеткирүү, айыл чарба ишмердүүлүгүн изилдөө, жашаган калктын санын аныктоо камтылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева өзүнүн жардам көрсөтүү боюнча кеңешме өткөрүп, анда Памирдеги кыргыздардын социалдык экономикалык абалы, гум жардам жеткирүү иштерин уюштуруу жана техникалык маселелери талкууланган. Кыргызстан менен Афганистан Памир кыргыздарынын жашоосун жакшыртаарын айтты. Белгилей кетсек, кеңешменин жыйынтыгы менен ушул жылдын күз мезгилинде гуманитардык экспедиция уюштуруу боюнча тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилген. Тажикстанга афганистандык 1000 адам качып кирди. Афганистандын Бадахшан аймагынан Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономдуу облусуна качып кирген 1000ден ашык адам коопсуз аймакка жайгаштырылды. Бул маалыматты облустун катчылыгы журналисттерге билдирген. Качкындардын көпчүлүгү карыялар, аял кишилер жана жаш балдар. Качкындар чек-араны качан кесип өткөнү тууралуу так маалыматтар айтылган эмес. Бирок 4-5 июлда болгону болжолдонуп жатат. Бул күндөрү талиптер Афганистандын 6 районун басып алган болчу. Афганистандын улуттук коопсуздук кеңешинин маалыматы боюнча, Тажикстандын аймагына качып кирген афган аскерлеринин саны көп. Алардын ичинен 2300 аскер өлкөсүнө кайтты. УКМК башкы прокуратуранын билдирүүсүнө комментарий берди. Жалал Абад облусунун УКМК кызматкерлери Кыргыз Республикасынын президентинин мыйзамдарынын жана жарлыктарынын талаптарын одоно бузушуп, ишкердик субъекттерин коргоого багытталган прокуратура органдарында текшерүү жүргүзүү актысына каттабастан текшерүү жүргүзүшкөн делген Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан жайылтылган маалымат чындыкка дал келбейт. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда эл аралык келишимге ылайык жана мыйзамсыз миграцияга каршы туруу боюнча нелегал 2021 аймактык иш-аракеттер планы УКМКнын жана Жалал Абад облусу боюнча ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери ишкердик субъектилеринин ишине эмес, мыйзамсыз мигранттарды пайдалангандыгы үчүн МК ЖЧКсына текшерүү жүргүзгөн. 8 июл COVID-19 илдетинен 10 киши каза болуп, 1238 жаңы учур катталды. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 1238 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Бишкекте 693, Ош 67, Чүй облусу 151, Ош облусу 82, Талас облусу 15, Нарын облусу 17, Ысык Көл облусу 38, Жалал Абад облусу 86, Баткен облусу 89. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эске алганда 757 учурду түздү. COVID-19 илдетинен 10 бейтап каза тапты. Бишкекте 6, Чүй облусу 3, Ысык Көл облусунда 1 адам. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. 30 жылдан бери биз мамлекетибиз ар кандай шылуундар, аферисттер, эки жүздүүлөр башкарып бизде бир 30 жылда ушундай поколение өсүп калды да, азырчы бир туугандар. Биз эң чоң трагедия ошол да бизгечи. Биз эми ошо поколенияны мындай оңдоп түздөп, патриот кылып, кайра мекенчил кылып оңдоп алалы. Бул бир маселе. Экинчи маселе, биз азыр ушундай тарыхый мүмкүнчүлүктө биз баарыбыз биригишибиз керек. Биз баарыбыз кошулушубуз керек. Ондай бир муштумдай болуп, Садыр Нуркожоевич баштаган реформаларды колдоп, андан ары улантып, аягына чыгарып, мамлекетибизди өнүп өскөн, гүлдөгөн мамлекеттердин катарында кошушубуз керек. Бул эми бузукулук күчөйт, элдик бийликке чабуул күчөйт. Булар дагы оңой эмес. 30 жылдан бери ичип жеп тоноп алган эмелер азыр дагы попыткаларын токтотпой экен, түңүлө элек экен буларчы. Дагы эле үмүтүндө кайра биз бийликке келебиз, биз кайра бийликти алабыз, биз кайра эле баягыдай күчтөнөбүз, чортамандарды кайра басабыз деген үмүттөрү бар экен. Мен таң калдым, бир туугандар. Булар дагы эле үмүтү бар экен. Себеби булар Кудайга ишенбейт да буларчы. Булар Кудайды тааныбайт. Кудай таалам ушул азапкачы, жемкорлор Кудай салды силерди, ушул азапты башыңарга Кудай таалам жөнөттү. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе,
Садыр деген сөздүн мааниси арабчадан которгондо биринчи, башчы, баш жагы деген маанини берет да. Анан Кудай таалам ушундай элдик президент бергенден кийин биз эл өзүбүз коргоп, колдоп алалы. Мекендештер, мен айтарым ошол. Баарыбыз бир бололу, ынтымактуу бололу. Кудайым буюрса, Садыр Нуркожоевич бүт баштаган реформаларын аягына чейин чыгарат. Ал жана бузукулардын сөзүнө кирбегиле, ал келжиреген эмелер сүйлөй берет ар кандай.